Bişkek garnizonu hukuk saklamağa tüzüldü. Bayanlanan ministrin orunbasarı Milisan Polkovniki Urbanbek. Tamam açın. Psikoyların жаңы формасы желети, бұл жерде планшети, радиостанциясы, электрондық. Любые действия бияқтан оғып тұрады. Самый главный жерден как рация қолданады. Экологиялық туристік милиция жаңы ашылған подразделение, бұлар биосфералық зонада іштешет. Бұларға атайын киімдерін тегіп берілді, жылу алынды бұл қызматқа. Бұл высокопроходимый автотранспорт болды. Бұлар жаңы бі? Облысының жардам менен. Рациялары менен. Специальные, повышенная проходимость. Сол таштардың арасында жүре береді. Бұлар баяғы тоқойды қиғанда әрбір қарап, үстіне байқайды. Үстіне байқап көріп. Скутерлерді алдық баяғы. Көлдің үстінде дағы арғандай шапта жүреді, балық бұлағандар қачады. Браконьерлермен ұрысқанда артынан қой тұрған катер алып алсақ, ошо катер менен катеринде алып береді. Бишкекте ички иштер органдарынын гарнизондук саптык кароосу өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ички иштер органдарынын гарнизондук саптык кароосуна катышты. Министрлер кабинети билдиргендей, Акылбек Жапаров өз сөзүндө жаңы жылдык майрамына байланыштуу ички иштер органдары күчөтүлгөн тартипте иштөө режимине өтүп жатканын белгиледи. Саптык кароо Бишкекте, ошондой эле республиканын бардык аймактарында көч түзүмдөрүнүн кызмат өтөө даярдыгын текшерүү. Жаңы жылдык майрамында коомдук тартипти камсыз кылуу максатында өткөрүлүүдө. Ошондой эле гарнизондук саптык кароо учурунда экологиялык жана туристтик милициянын техникасы жана транспорту текшерилди. Иш-чарага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, ички иштер министри Улан Ниязбеков жана ички иштер органдарынын кызматкерлери жана ардагерлери катышты. Сиздер тарыхтын бардык этаптарында жаңы коомду курууга түздөн түз катышып келатасыздар. Айрыкча эки тараптын кагылышып кетпөөсүн жөнгө салып туруу милдетин ак ниеттүүлүк менен аткарып, коомдук өзгөрүүлөргө аргасыздан аралашуу менен мамлекеттин туруктуулугуна чоң салып кошуп келесиздер. Милиция кызматкерлери эң жогорку жүктөмдө чыңалган ритмде иштейт. Жарандардын, мыйзамдын жана мамлекеттин астында коргоодо турганын сезиши үчүн колуңуздардан келгендин баарын жасайсыздар. Жеке өзүңүздөргө, үй бүлөңүздөргө убактыңыз жок экенин жакшы билебиз. Коомдук коопсуздук, жол коопсуздугу, адамдын коопсуздугу сыяктуу оор, жоопкерчиликтүү жана ардактуу иш бир да мамлекеттик органга жүктөлгөн эмес. Айылдабы, шаардабы, көчөдөбү, короодобу, подъезддеби, парктабы, коомдук жайлардабы, мектептеби, айтор бардык жерде тартипти орнотуп келатасыздар. Дал мына ушулардын тартып, жарандарыбыздын, алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн жеке коопсуздугу башталат. Ички иштер министрлигинин системасына жана милиция кесибине ар дайым коомчулук тыкыр көз салып турат. Ошондуктан кыргыз милициясынын буга чейинки аброюн, кадыр баркын жогорулатуу үчүн мамлекет бардык шарттарды тузуп берип, маяналарды көтөрүп, кызматтык үйлөрдү берип, техникаларды жаңыртып, ички иштер органдарынын ишин сапаттуу деңгээлге көтөрүү аракеттерин көрүүдө жана президенттин урматтуу Садыр Нуркожоевичтин кыргыз өкмөтүнө болгон тапшырмасын аткаруудабыз. Бул иштер дагы уланат. Биз билебиз, канча жолу революция болду. Мамлекет жетекчилери жеке керт таштарын коргоп, чемоданын түйүп, өлкөнү таштап кетишти. Силер канча жолу жалындап күйгөн очокто эл менен бетме-бет жалгыз калып жүрдүңүздөр. Биз сиздерди мындан ары эч качан таштап кетпейбиз. Президент карапайым элге көбүрөөк камкор болууда.
жаңы Кыргызстанды курууга багыт алды. Демек анын идеяларын ишке ашырууда баарыбыздын алган багытыбыз бир болушу керек. Кыргызстандын жарандары бийликтин бардык бутактарынан, мамлекеттик ведомстволорунан, анын ичинде укук коргоо органдарынан өнүгүү өсүүлөрдү күтүп жатат. Азыр артыкчылыктуу багыт элдин ишенимин жогорулатууда. Сиздердин эмгектин объективдүү баасы жана милицияга болгон жалпы элдик урмат сый мамиле бул жарандарыбыздын эртеңки күнгө болгон ишенимдүүлүгү жана коопсуздугу. Милиция кызматкерлеринин элге жумшак, адилет, калыс мамилеси, этикасы бул аткаруу бийлигинин жүзү деп билемин. Бүгүнкү иштин максаты алдыда келе жаткан жаңы жылды тынч, аман эсен тосуп алуу. Карапайым элге майрамдык ар дайым майрам. Ал эми сиздерге бул будни кадимкидей эмес күчөтүлгөн иш күндөрү болуп эсептелет. Элибиз өзүнүн коопсуздугу ишенимдүү, кубаттуу колдо турганын сезиши керек. Население страны в эти новогодние дни должно чувствовать, что их безопасность в надежных руках. Майрамдык иш-чаралар учурунда бардык мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен кызматташууну күчөтүп, коомдук саясий кырдаалды катуу көзөмөлгө алыңыздар. Коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыз кыласыздар деп сизге тапшырма беребиз. Урматтуу милиция кызматкерлери, сиздерди дагы бир жолу келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бардыгыңыздарга жана жакындарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо, ишиңиздерге ийгилик. Келе жаткан жаңы жыл баарыбызга ийгиликтерди алып келсин. Жаңы жылыңыздар менен.